Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Эфирде Түз эфирде насихат программасы. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ошол Кудай буйруса үй бүлө сырлары жөнүндө сөз кылабыз. Анан колумда мына үй бүлө кургандар үчүн насихат деген керемет китеп чыкты. Бул китептин автору төрдүн куттуу коногу Өзбек Чотонов. Саясий кургайлык ажайып сонун 55 беттен турат экен. Аябай келиндердин милдеттери, насихат, келиндерге ата энени урматтоо сонун китеп экен. Кудай буйруса бул китептерди алып үй бүлөдө таалим кылса болот, жана тарбиялык сааттарда бул китеп менен дагы таанышып, ошол балдарыбызга, үй бүлөлөргө, коомго бул китепти жеткизиш керек деп ойлойбуз. Анан мен ойлоп атам, ушул китепти да азыр мынакей электрондук китеп кылып да чыгарыш керек деп ойлоп атам. Анткени баягы адамдар сапарга чыгып баратып, машинага коюп укканга да өтө жакшы экен. Азыр ошол жагы да каралган болуш керек деп ойлойбуз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, бүгүнкү темага кайрылсак, буюрса бул жакта да биздин Түз эфирде TikTok'то коштук эле, китеп алабыз дегендер өтө көп болуп атат. Эгерде ошол китеп алам дегендер болсо 705 12 14 45 номерлерине кайрылып, бул китептерди алып эле тим болбосун азыр той топурларда, той аштарда белек кылгандар да көп болуп атат. Анан китеп тойлорду өткүзүп, таратып, анан окуган эл озот дейт. Буюрса ушундай коомго өтө пайдасы, мамлекетке өтө пайдасы чоң китеп чыгыптыр. Буюрса менимче азыр кыргыз тилинде болсо керек, келечекте бул китептерди дагы ушу орус тилинде, англис тилинде, башка тилдерге да которсо болчудай экен. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кушак болуңуздар. Амандашып эфирди ачып берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла барыңыздарга иман, хидаят, топук, берекет, тынччылык, рахат, жакшы, бактылуу жашоодо экинин бактысын тапкан насип кылсын. Мына ошо бүгүн үй бүлөдө кантип жашаш керек? Мисалы ажырашуу аябай көбөйдү да. Ооба. Ошо үй бүлөдө кантип жашоодун сырлары да. Жана өткөндө Чубак ажы раматылла айтты эле, китебин чыгарды эле эме деп, бактылуулуктун формуласы деп. Ооба. Ошол сыяктуу биз да ушу жанагы үйдө кантип жашаш керек, оорду кандай болуш керек, кандай хикматтар бар, ошону тегерегинде бүгүн бөлүшмөкпүз деп ойду. Жакшы ачкан. Мынакей азыр сөздүн башында айттыңыз, ажырашуу көп болуп атат деп. Тилекке каршы чындап эле ошол көп экен. Могул кечээ бир статистикаларды карасак, мындан 3 жыл мурда ошол 100 адам үйлөнсө, ошонун 20сы ажырашчу экен. Азыркы статистикага таянсак, 100 адам үйлөнсө, ошонун 80 ажырашат экен. Анан бүгүнкү темада бир актуалдуу болуп атпайбы? Ажырашпоонун жолдошунун сырлары, хикматы эмнеде? Ошо жанагы жашай албаган эмеси себебинин эң чоң себебинин бири булар үй бүлө жөнүндө түшүнүк жок. Анан несерьезный дейт го. Үй бүлөгө мындай бир чындап мамиле жок болот. Кичине болсо эле кеттим деп кетип атат. Жок, эч нерсе себеби жок эле качып кеткендер бар экен. Кээ бирлерге күйөөгө чыктың ат эле керек экен, кээ бирлерге. Ана ошого келип убара кылып туруп, анан кетип калат экен, болду. Анан кийин ошондон жигит да үйлөнгүзү келип атат. Анан муну дагы бир нерсе, муну кыз жигит деген бир чоң бир балекат бар да, проблема кыз жигит деген. Муну кыз жигит деген өтө жаман нерсе бул. Кыз жигит деген бул кыянаттык чынында. Бул өзүнө кыянаттык, жана үй бүлөгө, келечектеги үй бүлөгө кыянаттык. Бул Аллага кыянаттык, бул никеге кыянаттык. Ошо мынау никеге кыйылгандан кийин таптаза болуш керек өзү. Таптаза барыш керек өзү. Мынау кыз киши өзгөчө таптаза болуш керек. Эч кандай жигит болбош керек. Тарыхында. Таптаза бойдон башка. Мына ошондой жакшы болот. Анан азыр бу жакта 10 жигит менен жүрүп,
15 миң жігіт менен жүргендер бар. Анан кийин барат да уялбай. Албетте анан кийин кызгануу болуп атат, мушташ болуп атат, кызганган. Бүт анан кызганып атат, сен мурдагы жигиттериң менен жүрүп атасың, башка болот деп. Ногу келип түшүнбөй атат да, эмне үчүн мурда жакшынакай эле чыгып келип анан кийин эми урушуп атат деп. Сөйдүндө көбү ошо жанагы тарых чыгып атат, тарыхтан чыгып атат. Тарыхы чыгып атат. Ошо билим кылып атат да, ошо башка жигиттер менен жүргөн. Мынау эркектер да жүрбөш керек. Эркектердин ошо кыздар менен жүргөн бул элине кыянат. Элибизге кыянат. Бул элди бузуп атат чынында. Ошо бирөөнүн кызын бузуп атат. Коомдун кызын, эл ошо кыз деген баарыбыздыкы. Жалпыбыздын кызыбыз. Ошо бузуп атат биздин кызыбызды. Кыянатчылар. Бузукулар. Келип бәрін бузуп, анан таза аял таппайсың да. Ошону тыйыш керек, закон чыгарыш керек. Жана кече кеңгелдеп жет атанын уругу, анан генеалогия деп билдирип отурат да. Мына ушуну тыйыш керек биринчи очогу. Биякта кызыңды бузуп атса, биякта кеңгелеп генеалогияны сүйлөп отуруп. Эч ким тийбеш керек кызга. Эч ким жолобош керек. Мына үйлөнөм деди, ошондо бар, ата-энесине жолук, куда түш, сүйлөш, анан үйлөн. Ал оюнчук да, бирөөнүн кызы оюнчук сага бекер. Келип бузуп, алдап бузуп туруп, анан тышап кетет. Ажыкай суроолор бир-эки жооп берип кетсеңиз, 20 ашык суроо келип калды азыр. Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизге суроо. Азыр жаштардын көбү кола, флеш ичишет. Зыяны барбы деген суроо экен, темадан тышкары болсо дагы. Өтө зыян, урматтуугандар. Мына колаларда зыян, берки энергия напиткаларда зыян, бүт баары зыян. Ичинде силер даже билбеген аябай бир жаман коркунучтуу нерселер бар. Наркотикке окшош нерселер бар. Жанагы канды буза турган нерселер бар. Боорду буза турган, бөйрөктөрдү буза турган, нервти буза турган көп нерсе бар ичинде. Ичпей керек андай напитканы, даже газированный суу ичпей турат. Ойлош керек. Мисалы, ден соолук деген, эң биринчи байлык ден соолукту атпайбы? Өтө бекем караш керек ден соолукту. Эмесе жүрөсүң инвалид болуп, чала өлүктөй, чала мужик. Ичпей керек эч кандай флеш, андай Red Bull дагы эмне ошо окшогон нерселер. Ичпей керек. Колада ичпей керек. Ичинде бүт жанагы абортный материал бар, абортный. Бирөөнүн баласынын өлүктүн немеси бар ичинде. Кошумчалар бар. Ажыкай мен жакында уул болом дейт, буюрса ошол улук деген ат койсом болобу дейт. Жакшы болот. Болот улук деген ат койсом. Алла Таала жакшы уул берсин, ушу. Салих, жакшы, кайрымдуу. Устаз, биз күнү келип урушуп атабыз, ошол урушпай тургандын сыры кандай? Урушпаганын сыры, урматтуугандар, мындай. Эң чоң эме бул аялдын тили дейт. Аялдын тилин дейишет, аял келип жанагы оозуна таблетка салып алса бир нерсе, момпоси. Сен урушуп атканда, ошондо оңой эле эме базар чырдын баары базар. Өзү аял киши сүйлөш керек. Айтышпаш керек, кыйкырышпаш керек күйөө менен. Күйөө деген начальник. Күйөө начальник, урматтуугандар, билип алгыла. Бүт мына туугандар, эркектер да билип алгыла, силер начальниксиңер. Кожоюн дейт, кожоюн. Кожоюнга эч ким каршы сүйлөбөйт, акмактан башка. Мына бир кафеде иштесеңер, кожоюн менен айтышып көрөчү, эмне аткан. Кет дейт сразу эле. Заводдо бир жерде любой стройка бүт жерде. Айтышсаң эле кет дейт. Айтышпаш керек. Бир нерсе эметти, кожоюн тура эмес кылды, кичине эме кылгыла. Бир аз сабыр кылгыла. Анан кийин жумшак бир нерсе айткыла, кичине хикмат менен болду. Урушмай жок. Урушпаш керек. Күйөө менен. Хикмат дейт, хикмат. Анан хитроз. Ар бир аялда дейт, бир эшектин жүгүнчө хитроз бар дейт. Бир катындын мекери 40 эшекке жүк болот дейт. Бул көрсө Кытайларда да бар ушундай эме макал. Өтө хитрый. Ошо хитрости колдонуп, акырын хикмат менен айтыш керек да.
бирок урушпаш керек. Күйөөгө укуңар жок, айтканга, урушканга, акырайып караганга, талашканга эч кандай укуңар жок. Чоң ажыка сөзүңүзгө улайлы. Аялдарга каршы урушуу киши өмүр бою дейт. Анан үлгөн быйтыкча Чубак ажы рахматылык бизди колдош эле дейт. Ошо Чубак ажысырды колдой берип, жумшак айтып отуруп, баарыңар көчөгө чыгып кеттиңер, баарыңар тиле албай калдыңар. Баарыңар мына күйөөңөрдү коргобадыңар. Түшүңөр эле. Жумшак айткан болбойт силерге. Силерге уже болбойт экен жумшак айткан. Эмне деген шарманде. Көчө, бүт көчө, аялдын баары көчөдө жүрөт. Түнү менен жүрөт. Бала каралбай калды. Декебирлер детсадка берип алып көчөдө жүрөт арак ичип. Анан кийин мен урматтуугандар, мен жана тартипсиз, адепсиз, жаман жүргөн, күйөө менен урушкан, талашкан, ажырашкан ошо аялдарды айтып атам. Мен жакшы аялдардан кантип эле айтайм мен? Жакшынакай жүрсөңөр, эч ким айтпак эмес. Биз наоборот мактанабыз. Ой, айланып кетейиндер, молодцы. Мына кыргыздын аялдары. Мына илгерки кандай эле кыргыздын аялдары. Аябай сонун бул. Мына унчуккан эмес, жакшынакай, ажырашкан эмес. 10дон 15тен бала төрөп, кандай кыйынчылыктар болгон. Свет жок, газ жок, машинкалар жок, стиральный машина жок, самын жок, шампунь жок, эч нерсе жок. Ажырашпай жана 15-16 бала тууп, ошо короодун баарын жайгарып, койду, уйду баарын жайгарып, кайненесин жайгарып, баарын жакшы жүргөн. Азыр эмне деген? Эч нерсе жок, балаңда тууп койгон бала жок. 1-2 бала туасың, кечке чейин урушасың, мушташасың, качасың, ажырашасың. Аял бактылуу болуу үчүн эмне кылуу керек дейт ажыке? Аял бактылуу болуу үчүн мына барган жерге смертельный туруш керек. Чыдаш керек, сабыр кылыш керек. Ошол жерде бүт кыйынчылыкты жеңип кетиш керек. Анан бактылуу болот. Сүйүктүү болуш керек. Мына аял сүйүктүү болгонго аракет кылыш керек. Аял. Анткени сен бирөөдүн үйүнө барасың. Бирөөдүн үйүнө баргандан кийин ошол жерге сен татыктуу болуп, сүйүктүү болуп, керектүү болуп кетишиң керек. Аракет, катуу аракет кылыш керек. Өзгөчө жана жаңы башталганда, мына бир 3 жыл апкатка, ошо 3 жыл элдин баарына жагынып, элдин баары сени сүйүп, урматтап, жакшы көрүп, өз киши кылып алгача катуу аракет. Анан кийин болду, анан кийин жеңиле баштайт да жашоо. Ошо көрүш керек, качпаш керек. Эркектер эмнеге тыйбайсыз анда дейт. Азыр көбү жалкоо, тилдери узун эркектер дейт. Бирок урматтуугандар, мен деле көрүп атам да, баары эле жалкоо эмес. Чынында бир серин жалкоолор бар. Бирин серин анандай элең салаң араң жүргөн эркектер бар. Алар жанагы эмеден биологический отбордон өтпөй кала тургандар алар. Ошого тийбеш керек, тийбей койбойсуң ошого. Ошо көргөндө эле мына тийбей койбойсуң, мына араң жүрүп мени кантип багат дейсиңер. Карагыла да, биринчи мына силерге келип силерди күч менен эч ким берип аткан жок, мына эч кимдер Аллага ачып берип аткан жок. Илгери Аллага ачып кетчү. Анан байкуштар уялганын эле калып калчу. Азыр эч ким Аллага ачпайт. Өзүңөр жүрүзүңөр. 5 жыл сүйүшүп. Анан тийип аласыңар, анан келип, бул мындай экен, бул шалакай экен, жалкоо экен десиң. Карабайсың, жакшылап карабайсың. Атаңар карасын, энеңер карасын. Бул жалкоо, пародасын карасын, парода. Бала эркектин пародасы кандай экен? Ата-энеси тыңбы, жакшынакай жүрөбү, же ата-энеси алкашпы, арамзабы, кандай экен карап. Анан болду, тийгенден кийин болду, насмерть. Кетпей келе. Ошодо бекем болгула. Анан эгерде эркек сүйрөй албады, анда силер сүйрөп кеттилер да. Тийдиңер да, болду тийгенден кийин. Ажеке даватка чыктыңыз беле дейт. Мен чыккам, урматтууган, эң биринчи болуп чыккам, эң биринчилерден, биринчи эле келгенде ошо 90-жылдарда биринчи эле чыккам мен. Бу жерден чүй менен таласка чыгып келгем да. Ушул дават болсо үй бүлө бекем болот эле, сиздин көз карашыңыз кандай? Дават болсо иманыңар бекем болот, урматтуугандар. Бирок мисалы мындай, биз азыр могу имандуу деген үйлөрдө деле ажырашуу болуп атат. Себеби сырды билбейт, сырын. Бу жерде билбейт, аял ким экен, нормасы канча экен, территориясы кандай экен. Мисалы мына жакшынакай эле үйүндө нан бар, чай бар, кичине мындай
макарон бар, бір нәрсе бар, анау жоққа шығарады да. Ошода жашоо болот. Жашоо акырынан оңолот. Сразу эле крутой болбойт. Кыйналасыңар. Анан кийин акырын уже көбөйө баштайт. Үй курулат. Анан машина аласың, анан башка ушундай да. Сразу эле өзүң келип, мисалы, атаңар, энеңер араң чоңойткон силер керек болду. Ушу китайский тапочка, эптеп-септеп бир пальто, китайский пальто менен. Анан келгенде эле күйөөдү эле эмне мени жакшы бакпайт дейсиңер да. Эч ким силерге эме жок, андай карыз жок. Силер жакшы бакыңар. Өзүнүн колунан келишинче багат. Канча тапса, ошону табат. Ошондо даже ошонун өзүнүн көбүн өзү жеш керек эркек киши. Мен айтам, мына бир лепеш тап койсо, жарымыздан көбүн, даже 70% эркек жеп койсо, аял киши эметпеш керек. Эмнеге бул жеп койду. Кene эркек кишинин эмеси көп. Жана потребность, энергетик потребность. Сойку кызды алса болобу дейт. Болбойт, урматтуулар, ал болбойт сойку кыз. Жарабайт, ал үй бүлөгө болбойт. Позордо болосуңар. Жарабайт. Такыр болбойт, ал болбойт. Аны сойкуга, сойку эркектерге бересиң дейт. Мына Куран айтат да, сойку аялга сойку эркекке сойку аял деп. Бузук аялга бузук эркекке бузук аял. Ошо үйлөнбөгүлөр. Жакшы тазасын үйлөнгө, таза. Жакшынакай жүргөнгө. Бүгүнкү темасы үй бүлө сырлары болот бачке. Ошол үй бүлө сырларында баягы эрде катын болуп үйлөнгөндөн кийин турмушка чыкты. Ошол сыр сактоодо бул да аманатпы? Эмне? Сыр сактоо мисалы жанагындай. Сыр сактоо. Урматтуулар, мындай да бул үй бүлө деген өзүнчө бир мамлекет, бул фирма. Бунун сырын башкасын эч ким билбеш керек. Эч кимге айтпаш керек. Жамандабаш керек. Даже өзүңүн ата-энеңе жамандабашың керек. Ногу күйөөүн келип ата-энеси жамандаган, туугандары жамандаган, бул эң чоң ката. Жамандабаш керек. Анткени эртең жашайсың, тиги ата-энең болсо, жана туугандарың аны жеп көрөт. Анан баары бир эмеде жамандай берет. Көөртүп, шабыртып айтып берет, элдин бәріне жай берет. Болбойт андай. Жакшынакай сыр сактап, сыйлап, урматтап, ушинтип жашаш керек. Ногу эң чоң эме, бекем үй бүлөнүкү аялын моюн сунуусу. Урматтуулар, моюн сунуу бул шарт. Ансыз үй бүлө болушу мүмкүн эмес. Сен келип күйөөңө моюн сунбай келип, өз билгениң кыла берсең, бир жака бас бир нерсе жасап келе берсе, барбай койсоң, барба десең, барсаң, ал келип, барбай тур, мына ишти кыла берсе, сен кетип каласың өзүңдүн төркүнгө, 3 күнгө, 5 күнгө, подружкаңа кетип каласың, ана чатак болот, чоң чатак болот. Анткени кишинин иши жүрүшпөй калат да. Мисалы эркек киши жоопкер болот. Жоопкер болгондон кийин ал киши бүт баарын билип туруш керек. Сен каякта жүрсүң, эмне иш кылып атасың, каяка кетип калдың. Кичинекей болот. Аманат деп атпайбы? Эркекке аманат. Аманат дегени эркекке ошол кыздын бүт эмеси безопасность жанагы. Коопсуздугу, анын жүрүш-турушу бүт баары аманат. Бир эле курзак менен көңүл эмес, урматтуулар. Бүт баары аманат. Ошон үчүн эркек киши дайыма билип туруш керек. Мисалы балаң кетип калса, бир жака айтпай туруп, кичинекей бала. Кандай кыжалат болосуң? Эч кишини издейсиң, каяка кетип калды. Элдин бәрінен сурап, ары журка, бери журка дейсиң. Да ошондой. Аял киши да үйдөн чыгып кетсе, айтпай туруп. Аны эркек киши аябай кыжалат болот. Издейт. Уурдап кетип атат, машина коюп кетип атат, да бир нерсе болот. Эркек киши ошого жоопкер. Ошон үчүн эң чоң шарт бул күйөөгө моюн сунуу, урматтуулар. Ошо тынччылыктын эмеси да ошол. Тынччылыктын. Мунагу көп урушпас да ошондон. Эгерде аял моюн сунуп атса, унчукпай коюп атса, анда чоң жаңжал чыкпайт. Анан дерский болуп, bir söz айтса, 2 söz айтып, 2 söz айтса, 4 söz айтып турса, каяша айтып,
көчөнүн бәріне чуу көтөрүп, өкүрүп, бакырып, ушинтип атса, анда тыныч жашоо болбойт урматтуулар. Уруша бересиң, акыры ажырашканча урушат да. Кандай аялды кетириш керек? Жана тиле албаган аял, урматтуулар. Тиле албаган аял, жанагындай несерьезный аял, каалабайт да, жашообузду да каалабайт, эч нерсе да кылгысы келбейт, өз билгенин жазайт, тилиңди албайт, убара кылат, нервиңди жейт. Ошондойду. Жана бизде 3 талак дейт, 3 талак деген жанагы футболдо бар го, жанагы эки желтый карточка, красный карточка. 3-чү жолу. Ошондой урматтуулар. Тиле албаса, ишиңди жүрбөй жатса, бәрін ысырап кылып атса, кыйнап атса сени, анда кыйналбай тезирээк кетириш жакшы да. Анан кийин жанагы 5 балалуу болгондо ажырашам деп, 10 балалуу болгондо ажырашам дегендер болбойт да. Такыр. Өзүң мисалы мындай жашоо рахаттуу болуш керек, урматтуулар. Мына үй бүлө деген арабча сакина деген, сакина деген тынччылык, рахат. Үйдө ызчуу болуш керек. Үйдө рахат болуш керек, рахат. Мындай жыргаш керек, эркек киши мына көчөдөн келди, жумушта ар ким менен урушуп келди, жанагы жолдо келатып штраф төлөйсүң деп милиция кармап алды, аны менен нерв болдуң, бирөө келип жолго чыга калды, нерв болдуң, да бир нерсе, бүт ызчуу, чарчоо, ушундай бир кыйналып келгенде үйгө келсең рахат болуш керек. Үйдө жыргап эзе алыш керек. Ошо бүт кийимиң менен, ошо бүт жана проблемаң баары жок болуп, анан үйүңдө приятный, жакшынакай, жакшы көңүл менен тоскон кишилер болсо, жакшынакай, үй таптаза болсо, балдардын баары таптаза, ызы чуу жок. Кандай эркектен кетиш керек дейт сизге? Кандай эркектен? Эркек урматтуулар, жоопкерсиз эркек бар. Мисалы, аялын такыр карабай койгон, мисалы, ойлобойт да аялын такыр. Арак ичкен, тартипсиз жүргөн, ушундай эркектер болот. Зөкүр. Ошондон кетсе болот да. Анда бирок чыдап, аябай чыдап, урматтуулар. Сайыл эле эмес, анткени мүмкүн болуп келет бир аздан кийин. Чыдаш керек биринчи. Анан болбосо анан кетиш керек, жанагындай казыга барып. Ошо мынау эмне үчүн аялдарга эме берген эмес, уруксат, талак берген. Сөйдөнде жанагындай бир аз эле чыдабай туруп, эметип алыш мүмкүн да. Кетип калса, анан кийин өмүр бою жалгыз калып калыш мүмкүн. Ошон үчүн аялдарга уруксат берген эмес, өзү талак берген. Тилекке каршы бар ошондой эркектер бар, зөкүр, адилетсиз. Зөкүр деген ошо залим да, залим. Жок жерден аялын уруша берген, туура эмес урушкан, себепсиз урушкан, себепсиз эле уруша берет, сабай берет, скандал этип берет, жей берет мээзин. Мына ошондойлор залим болот. Эмаларды бирок кой деш керек биринчи. Кой деш керек, келип разборка кылыш керек. Туугандар кылабы, келип айта турган кишилер айтыш керек да, айта турган кишилер айтыш керек. Анан болбосо жандай бакпай турган болсо, карабай турган болсо, жактырбай турган болсо, анда кетиш керек да. Аялдар эмнеге чыдаш керек? Аялдар бүт кыйынчылыкка чыдаш керек, урматтуулар. Мында да азыр мына ойлоп атат, кыздар ойлоп атат, биз көйгө чыксак эле, эле детсадтагыдай эл баары бизди алпештеп багып эле, баары биздин ойдогудай болуп эле деп. Жок, андай эмес, урматтуулар. Мына жумушка орношкондой эле бул. Көйгө чыккан жумушка орношкондой эле. Жумушта проблемалар болот. Оорчулуктар болот, кыйынчылыктар болот, проблемалар болот. Начальник урушат, начальник кыйкырат, кээде адилетсиз бир эмелер болот, мындай нерселер жумушта. Анан ошонун бәрин чыдаш керек. Ошо үй бүлөдө ошондой. Үйдө да кээде жанагындай кээ үйдүн мүчөлөрү, мисалы кайын эне анча-мынча
эмерек, зөкүррөөк, кайнына анча-мынча туура эмес, абысындардын кээ бирлери туура эмес, может кээ бир кайнелер, кайнысиңдер мындай противный дейт го жанагындай. Туура эмес да. Ошолордун бәріне чыдаш керек. 75 дейік, башталғанда жетпейді, оқат жетпейді, тыйын жетпейді, киімге, башқаңа, бір нәрсеге проблема болсын, ошолордун бәріне чыдаш керек. Кичине, мисалы мында, кичине бір сындырынан бар болса, ошого чыдап жүрүш керек. Башталғанда ошондой бар. Бір сындыр болса, мисалы, ошондой уақыт болған, 90 жылдарда. Ешкімге оқат жоқ. Bir киши айтып қойды. Мен ежелерім қарындашым бір күнде 2 пирожки үшін іштейді. 2 пирожки үшін іштейді. Кешкіші. 2 пирожки ішті жаңағы хозяин. Мына ошондой уақыттар болған. Ошонун бәріне чыдаш керек. Өзүңөр болсоңор деле чыдайсыңар да. Мына өзүңөр көй жок, өзүңөр болсо эмне чыдабай койсуңар, аз эле өзүңөр. Чыдайсыңар да. Атаңардын үйүндө деле жетишпеген, пальтоң эски, туфлиң эски, бирок чыдап жүргөнсүңөр да. Ошондой чыдаш керек. Анан кийин убагы келгенде баары болот, өнүгөт, өсөт, көбөйөт, жакшы болот да. Карабаса катын кетет, бакпаса мал өлөт, тарбия бербесе бала өлөт дегенде кандай түшүнсө болот дейт. Ошо карабаса катын кетет, ошо жана айттым го, карабай койсоң көңүл булбайсың, аны биле адам катары көрбөйсүң, баркын билбейсиң, албай куш мүмкүн бүт жакшынакай эле жүрө. Кээ бир болот, келгенде жакшы келин болот да. Аябы өзүнүкүн, өзүнүн жумушун сонун аткарат да. Чайын куюп берип атат, башкасын кылып атат, үйүңдү тапса кармап атат, бүт баары аракетин кылып атат да. Анан ошону баркын билбейт да. Же жана күйөө билбейт, же күйөөдүн апасы, көбүнчө ушундай. Күйөөдүн апалары да бар, кайненелер. Ошо билбейт. Эле ошо эч нерсесин жактырбайт. Мына ошол эмеден кетип атат ошо жана карабаганда. Карабаганда. Же ошо сыйлабастык. Эч мындайдан да байкуш аракет кылып атат, мындайдан да аракет кылып, аны сыйлабайт да, урматтабайт. Жакшы өтпөйт, ага бәрүрдей мамиле кылат да. Мына ошондойдон кетип атат да. Карабаса катын кетет ошол. Анан балдарды козу ошо жанында урматтуу тарбия болбосо адам болбойт. Бар баланы тарбиялаш керек. Аябай көп убара болуш керек, үйрөтүш керек, тыйыш керек, анча-мынча наказать этиш керек, анча-мынча поощрять этиш керек, үйрөтүш керек. Жакшы жерлерге алып барып үйрөтүш керек, келинди да ошентиш керек. Жакшы жерлерге алып барып көргөзүш керек. Жакшы үйлөргө. Мына жакшы үйрөнөт да. Жакшы, урматтуу телебөрчүлөр, бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ошол үй бүлө сырлары жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул өтө бир актуалдуу маселе. Анан азыр суроолор өтө көп келип атат. Ошол мен могу жана эми боюнча да могу жаңы башталганда мында бизде айтат го эме деп. Баланы жашынан, аялды башынан деп. Ошо башынан, урматтуугандар, башынан келип аялды карабай койсоңор, унчукпай койсоңор, вот ушундай проблема бар. Же өтө көкөлөп берсеңер башында. Мына азыр көкөлөп өтпөйсүңөр, мына келенде 10 машина алып келсең, 10 машина Екатеринаның немесинде алып келсең, сыйды. Чоң сый Екатерина падыша. Ошондой бул ушун эң чоң зыян ушул. Келгенде келип, меле аны көкөлөтүш керек. Жөнөкөй кылыш керек, жөнөкөй той бериш керек. Жанагындай королевский той эмес. Баронский свадьба. Меле Алла Пугачева, карапсың, бияктан пар чыгат, пар чыгат да. Анан келиндин неде эле көрүнүп тур, могу өс жагы эле, бияк эле. Эмне деген шоу бул. Анан конечно, кеңкейет, текеберленет. Анан мен дейт да, келин, мен, бунун баары мен үчүн. Ошо жанагы свадьбанын баары ошо келин үчүн чынында. Жанагы балага аң кереги деле жок. Бала даже сейфи жазбайт, эркек киши. Ошонун баары жанагы келин бүт дүйнөгө көргөзөт. Мына мен красавицам, мына мен күйөөгө чыгатым деп. Бүт дүйнөгө эмне кереги бар сенин күйөөгө чыкканың.
ошону скромный, жөнөкөй алып келиш керек. Өтө жана атаңардан, энеңерден өйдө кылбагыла, ата энеңердин өйдө отуруспагыла. Төрдө отурат да, төрдө ата эненин өйдө. Отуруспагыла. Ата эненин өйдө ошо эметпегиле. Кымбат кийимдер, кымбат машина. Өзүң лимузин алып келсең, атаң менен москвич менен барат. Кылаш керек ушундай. Сразу атаңдан энеңдин төмөн калатсың да. Андай кылбагыла. Эң жөнөкөй. Ана мынагу эми бар да, мисалы ата энеден да катуу сүйгөндөр бар да, аялын. Мына өчө чоң проблема, урматтуулар. Мынагу кыз киши күйөөүн ата энесинен көп сүйсө уруксат, жакшы болот даже. Анткени бүт ата эне өткөн чак болду, эми ата эне менен жашабайсың, болду, күйөө менен жашайсың. Бул күйөө түбөлүк өмүр бою ушу менен жашайсың. Уруксат, эркек кишиге уруксат эмес. Эркек киши аялын апасынан жакшы көргөнгө болбойт, күнөө болот. Ата эне жанагындай кызганса, эне ошо жакшыраак көргөн. Эне ачууланса, онда күнөөкөр болосуң. Жакшы көр, бирок сенин менен көрүнбөй. Келип ата эненин жанына улам, ата эненин көзүнчө, апаң көзүнчө өзгөчө, апаң көзүнчө өзгөчө келип улам кучактап эле, жанына жабышып эле жүрө бербейди. Ошо бизди үйрөтчү да. Бизди жаш кезибизде апаларыбыз аябай ачуу келчү. Даже баланы алдырбачы, алды баланы. Тибе. Өзү көрсө баланы өзү алса жакшы экен. Неберени. Чоңуна апаң. Анан бирок сен алсаң, ошо жана балаңды да эметсең болбойт экен. Апаң ачуу кеткен, кызганат экен. Ошону кылбаш керек урматтуулар. Биз жакшы көрөбүз, аялды сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок чеги менен, орду менен, жакшынакай, оокатын карагыла, кийимин карагыла. Бирок жанагындай ар бир тойго бирден көйнөк, улам жанагындай кымбат балуу кийимдер ал болбойт урматтуулар. Колуңан келгендей, мисалы эркек киши өзүнүн келечегине даярдаш керек да. Мына эркектин ою стратегический мындай бир нече жыл мурда ойлоныш керек. Мисалы мен азыр акча чогултуп үй курушум керек. Мен бир нече жылда эми бөлүнүшүм керек. Мына энем үйлөнөт. Ана мен ошого бир үй курганга аракет кылайын деп, акчасын бәрін коротпой, чогултуп, акырдан ошо бир участка алып, анан кийин бир нерсе салып, кийинки жылда бир нерсе салып, ушинтип. Анан келип аялдын тилин алып эле, улам моногу жерден торт алып бер, onu кафеге алып барып, мен алып бар, анан моногундай кылып бер, анан кийин жүргүн эмеге Эмиратка барып келели, анан кийин Европага барып келели, анан кийин Паттайяга барайлы, ушун. Болбойт андай. Вот тилине кирип, бүт бәрін жок кылып баштайт да. Сурабат ачке. Кыз кишини зачем түшүрөсүз дейт? Исламда кыз кишини бийик коет го. Ким айтты өзүндө? Бияташмын көрүүчү. Эч ким түшүргөн жок, эч ким көтөргөн жок. Урматтуулар, мына биз кызыбызды сыйлайбыз. Мына биз айтабыз, эркек киши кызын урушпайт. Анткени байкуш кетет дейт. Урушпайт. Аны энеси урушушу мүмкүн. Энеси тарбия катарында жанагындай чымчып, өкүрүп, бакырып, анча-мынча урсат. Бирок эркек киши урушпайт. Бул байкуш кетет деп. Ана бирок биз жанагындай уруксат бербейбиз түнү менен түнкү клубтарга, анан кийин вечерлерге, день рождениеге барып түнү менен түнөп келем. Уруксат бербейбиз. Бул жаман көрүү эмес бул. Биз сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок чени менен жанагындай чегинен чыкпай, жакшынакай, мейли биз мына окутуп атабызбы, кийиндирип атабызбы, тамагын берип атабызбы, тарбиялап атабызбы, бүт биздин вазифабыз ушул. Бул жерден эч кандай эмес. Мисалы, мен айткан, мына чегинен чыкпагыла адам. Чегинен чыкпагыла. Энеңдерин жакшы көрбөгүлө, энеңден артык көрбөгүлө.
Сен келіп аяғыңның тиынын алып, енеңнің тиынын алып қойдың, болмайды андай. Сені келіп сыйлап алып, ене сыйлап қойса қандай болады оның? Мына енені сыйлаш керек. Ене иық, пир. Еркектің пірі енесі дейді. Аялдың пірі көзі дейді. Енеден ешкімді артық көрмеш керек. Енені аябай қатты сыйлаш керек. Аябай урматташ керек. Пирімдеш керек. Пир айтышпаш керек. Ақырайып қарабаш керек енені. Енеге дайыма тілін алыш керек. Чұрқап барып қызматын қылыш керек. Жақсы қылыш керек. Разы болғандай қызмат қылыш керек. Аялды сыйлайбыз, урматтайбыз, құшақтайбыз. Көп нәрсе барды да. Анан келіп жақтан келіп, сіздер сыйлай қойдың. Сыйлаймыз біз. Сіздер кешке шайында бүйтіп көтеріп жүрмек керек біз сондай. Детсаттай қылып. Андай емес. Жашачке мына ол үй бүлө сыры дегенде азыркы ошол жаштарга үй бүлө сырын, үй бүлө курунун, жолосо үй бүлөнүн бөлөк жашоого мындай арналган китептер, роликтер, балким ушундай насаат семинарлар болуш керекпи? Биз ар нерсени жазып атабыз, ошондон роликтерди чыгарып атабыз, китептерди чыгарып, плакаттарды чыгарып атабыз. Мына эркек киши башталгандан баштап башкарыш керек. Башкарыш керек. Мисалы, мына туура эмес кылып атса, оңдош керек. Мындай кылбай кеч деп. Эмнеге мындай кыласың? Кечигип келсе, сураш керек, эмнеге кечигип келесиң? Бир нерсеңди берип салса, эмнеге бересиң? Ошону башкаруу дейт урматтуулар. Өзү ага өзүнүн ордун көргөзүш керек. Тыя турган жерден тийиш керек. Көргөзө турган нерсени көргөзүш керек. Ошону башкарды дейт. Буюрдуң бу текшер аткарды, аткан жок, ошону сыра келип унчукпай койбо. Мисалы, мында көп жигиттер бар да, унчукпайт да, өзү билет деп. Жок, андай эмес. Өзү билет эмес, сен билгенде болуш керек. Өзүң билгенде башкар. Үйрөт, заставляй деш керек. Жаза муну деп. Мындай кылган. Унчукпай койсоң бүттү ишиң. Мына 15 мүнөт кечип келди, унчукпадың. Жарым саат келди, унчукпай койдуң. 1 саат кечикти, унчуккан жоксуң. 1 ай унчукпай койдуң. Анан кийин бүттү, башкара албайсың, бүттү. Анан сен тилиңди албайт. Өз билгениң калат. Каалаганы келет, каалабаса келбейт. Кааласа энесиники кетип калат, кааласа подружкасын кетип калат, бүттү. Даже тамакты да. Мен мына жигиттерге айтам да. Келсең, үйгө келсең, лагман жап койсо, "О, деп лагман деп жыргап жебе." Не тамакты өзүң не лагман жазадың? Жебе мен лагманды деп жебе койгум. Жебе. Давай мен башка тамак жейм. Башка тамак жейм. Мына ошону башкар дейт. Анан сен келип ал кылганын бәрин жей берсең, эртең билжирбай оны нанды турап жеп ал деп коет, болду. Ол музак тамакты ичип ал дейт. Ал башкаруу эмес. Башкаруу деген ошол, урматтуулар. Башкаруу, кароо, буйруу, ошону контроль кылуу, ошону үйрөтүү, ошону көндүрүү. Сенин режимиңе көндүрүү. Мына мисалы кыз киши башка режимде жүргөндө, башка режим, башка формат, башка программа. Ата-энесинин үйүндө башка программа. Может быть, ата-энеси ошо эле апалары да айткан эмес, эркелеп өз жүрөргөн, эч нерсени үйрөткөн эмес. Анан сага келсе сен да ошо менен калтырып кой. Калтырып койсоң, ошо менен аялың эч кандай өмүр бою жүрөт, шалпейип, эч нерсе кылбай, эч нерсеге жооп бербей жүрөт. Вот келгенде баштаганда заставлять керек, муну жазагын. Буйруш керек. Анткени мен айтпадым, бул жумуштай. Күйөөгө чыккан бул жумушка орношкондой. Мисалы бир жерге столовойго келдиңби, ресторанга, кафе. Болду, кафенин өзүнүн режими бар. Клиент келгенде мындай күлүп, жайнап тозосуң. Клиентти приятно обслужить этесиң. Клиент менен талашпайсың, клиент всегда прав. Да ошондой. Мына сен келдиңби, мына кайнатаң, мына кайныңаң. Булар менен урушпайсың, талашпайсың, айтканын аткарасың, жакшынакай вежливый, күлүп жайнап тозосуң, күлүп жайнап узатасың, күлүп жайнап чай куясың. Бул сенин вазифаң. Мына ушинтип ошого көндүрүш керек, ошого заставлять этиш керек. Ассалам алейкум. Башынан баштап унчукпай кой,
айтпай қой, анан кейін келіп ичиңен күйіп отыра беріп, анан кейін ажырашып кетесің да. Ассалаумалейкум, устаз. Мен правага окуп жатам. Жакшы дуа кылып коесузбу? Аллах Таала сизден ыраазы болсун дейт. Алла Таала ийгиликтүү экзамен өткөнгө өз жардам берсин. Ошону жакшы правага алып алып, жакшы иштегенге Алла Таала жардам берсин. Алла Таала колдосун. Анан ушул көпчүлүк нерсе ушул үй бүлөнүн жана сиз айтып аткандай ажырашуу болсо, же мындай ыркы келишпей калса тилден кетет эмеспи бачка? Тил деген баледе тилдин 9-у тилден дейт. Баленин 9-у тилден дейт. Ошо аны бирөө жаман киши менен достошуу же ошо бирге болбойт да. Баленин 9-у тилден. Тил урматтаганда өзгөчө аялдар. Келдиңби, айттыңбы, кожоюн, бул күйөө деген кожоюн, начальник. Тилиңерди тыйгыла. Начальник менен урушпагыла, талашпагыла, айтышпагыла, чырылбагыла, үнүңөрдү катуу көтөрбөгүлө, кабагыңарды бүркөбөгүлө. Бул туура эмес бул. Бул начальник да. Начальник менен күйөөгө тийбей эле койгон жакшы деп атат. Биякта сунуш берип атат бирөө. Жок, күйөөгө тийбей койсоң дагы проблема бар аткандар. Бул жалгыздык деген бир жаман проблема. Бул самында да күйөө деген жерге ал, урматтагандар. Күйөө деген аябай жерге ал. Бул өтө сонун жерге ал. Атаңдан да жакшы. Күйөө деген атадан да жакшы, ата-энеңден жакшы. Күйөө деген. Күйөө деген ширин. Өтө ширин. Күйөө деген өтө сонун нерсе бул. Бир гана ошонун пульттарын башкараны билишет да, управление. Кайрын басыш керек, кайсы точканы өз убагында алыш керек, кайсы точканы баспай коюш керек, кайсы эметкенде кызыл күйүп калса срочно башкача эме кылыш керек, методика. Эмесе жүрүп алды, бул киши да. Бир кишини Алла Таала силерге подарок берет. Здоровый, мощный киши. Роботуңдан да жакшы. Бир гана ошону мындай кнопкасын басканды билишет да, кайсы кнопка бассак бул чыгып келет. Кайсы кнопканы бассаң сага пирожное алып келип берет, торт алып келип берет, мороженое алып келип берет, шык. Ошону билсе, всё. Унчукпай калыш керек. Вот. Болду, анан чоң робот сенин колуңда. Колдон. Анан колдонгонду билбей эле келип алып, келип кыйкырып, өкүрүп, робот да качып кетет. Ошо эркек деген өтө жакшы нерсе, урматтагандар. Бул чоң белек. Ошо өмүрдө бир жолу жакшы белек берилет, анан кийин болбосо анан кор болосуңар. Шор. Анын баары өзүңөрдөн көргүлөр. Биятамда суроо берип атат. Ошол пультту үйрөнүп алып, ашыкча баскылап атпайбы? Ал да жаман, урматтан ал кыянат болуп калат. Ашыкча бассаңар анан робот силерге көргөзөт анан бир күнү. Болбойт анан. Кыянат кылбаш керек. Жакшынакай колдонуш керек. Анан ошо балдарың да ошондой болуп, жакшынакай болуп өзө тургандай кылыш керек. Күйөөгө кыянат кылбаш керек. Күйөөдү жакшынакай сыйлаш керек, урматташ керек, жардам бериш керек. Анан ошондо үй бүлө тынч, рахат, баары жанагы как часы дейт го, жанагы сааттын механизми бүт баары чыкылдайт го. Ошондой мисалы мына бизде үйдө уруш жок. Уруша турган программа жок. Жок андай программа. Бүт өзүнүн ишин кылып атат, баары өзүнүн ишин иштеп. Анан кээде мында короткое замыкание болот, алда иштенсе проблема алып бүт жерде эле болот, анча-мунча. Анча-мунча кичине мындай короткое замыкание бир жактан же начальстводон же ылдый жактан ал оңой эле чечилип калат. Түшүнүк менен кылышат ошону. Ажеке, мен аялыман уялам, бул туура элеби дейт. Мен да уялам аялыман. Урматтагандар, аялдардан да уялабыз биз деле. Чынында кээ бир нерсе бар, ошо мен даже алардан уялганымды сүйлөй албагам кээде. Болот алда. Азирети Умар да уялып турган ошо. Ошо биз да ошондой уялабыз. Биз жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, урматтайбыз, багабыз, карайбыз, уялабыз, тилин алабыз кээде. Бирок биротол эле ага моюнсунуп алган ал туура эмес, урматтагандар. Мына аялдын тилин да кээде алыш керек. Кээде унчукпай коюш керек болот. Анткени өзүң күнөөлүүсүң да, кээде бир
күнөө кетет, сен байкоого жүрө бергенсиң. Анан кээде замечание болду, анан сен да унчукпай калды. Кээде эле. Сиз уялсаңыз күн тескери чыгат дейт. Жок, мен уялам, мен да өтө уяламын. Чында тоң. Мен дерскиймин, бирок мен уялам. Ажеке, эфир сайгана келип калды. Өтө суроолор өтө көп келди. Кызыктар, анан сунуш пикирлер, талаш талкуу өзүнчө бир. Мен ошо мына кыздарга айтарым, урматтуу кыздар, таптырза жүргүлө. Эч кандай жигит болбосун. Бул болбойт, бул арам, бул өтө коркунучтуу, бул ыплас. Ошо Куранда ыплас, жолоогула деген буга, зина. Такыр жолоогула. Анткени келечекте, ошо бир күнү келечекте бомбадай жарылып кетет ошо десе. Эч жолоогула болбойт. Жакшынакай таза жүргүлө. Ошондо укуктуу болосуңар. Укугуңар чоң болот. Ошондо силердин кыздарыңар да тартиптүү болот. Үй бүлөңөр да жакшы болот. Үйүңөр таптыза болот, балдарыңар таптыза болот. Жанагындай зина кылбагыла. Эч кандай жигит жок. Бул жигит деген шайтан. Бузуку. Жолоогула буга. Ишенбегиле, эч бирине ишенбегиле. Силерге келип, калың эметип, калың берип, Кудайга түшүп, аябай сүйлөшүп, силерден ата-энеңерден суранып отуруп келип, жалбарып силерди Кудай түшсө, анан кийин ошого тиесиңер, анан тийгенден кийин сүйө бергиле, мен айтам, смертельный сүйүү урушат. Ага чейин бир да жигит болбош керек. Бул ыплас, бул уят, ата-энени да кордоо, ата-эненин намысын төбөлөө, өзүң үчүн кыянат кылуу, өзүң келечегиңе балта чабуу, ошон үчүн эч кандай кыз жигит жок. Мен да уялам деген сонун жооп экен деп күлүп жөнөтүп коюптур. Үй бүлө маселесинде жокчулукта, башчылыкта да эркек чоң роль ойнойт. Ажырашуу, урушуу бул эркектин күнөөсү дейт. Өзүмдөн чоң кызды кызга үйлөнсөм болобу? Көз карашыңыз кандай? Болот, бирок нежелательно, өтө нежелательно. Анткени аял операция этет да, возраст. Сен 40-ка чыкканда аялың уже вообще кучактаганга жарабай калат, анан кор болосуң да. Нежелательно нерсе. Наоборот, кичүүрөөк болгон жакшы болот. Аялың сенен кичүүрөөк болсо, тил жакшылат да. Өз негизи мына да, кыз киши ата-энесинин жанында жүрүп мындай тилин алып чоңойгонда, анан бирөөгө барганда ошондой киши керек да, мындай командада турган. Үстүнөн бирөө команда этиш керек. Ошо башкара турган. Ошого жанагындай сен бираз уулураак болсоң, бираз эмес, жакшы эле уулураак болсоң иши болчу. Анткени 18-те кыз 33-те эркекке барар дейт. Развитие боюнча. Аябай өнүккөн. Сенен улуу болсо, сен апаңдай болуп калат да. Ошо башкара албай каласың аялды. Ошон үчүн өзүңөн кичүү болгон жакшыраак болот. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бул жакта бир 50-60 суроо калып кетти, анын үчүн кечирим сурайбыз. Балким ошо кийинки бул суроолордон улам. Ошол сүйүү кыз жигит темасында кийинки берүүлөрдө дагы айтсак деген оюбуз бар. Абдан чоң талкуу болду. Демек, Кыргызда бул талашып, оюн пикирин айтып аткан бул жакшы көрүнүш деп ойлойбуз. Ошол бүгүнкү насихатыңыз элге жугуштуу, жугумдуу болсун ажеке. Кийинки эфирден амандашканга чейин үйдүн, мамлекеттин сырын бекем кармак бул ыйык милдет дейт. Андыктан ушул коддорду өзүңүз гана билип, Кудай менен болгон мамилени бекемдесек, эки дүйнө бактылуу болобуз. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламат болуңуздар.